Assalamu алейкум, урматтуу туугандар, урматтуу достор, биздин каналыбыздын катталуучулары. Барыңыздарга салам. Сиздер менен кайрадан Нурболот архитектор. Урматтуу туугандар, сиздерге бул видеодо, бул чыгарылышыбызда ушул эки кабаттуу үй менен тааныштырабыз. Сиздерге сырткы 3D обзорун көрсөтүп өтөбүз. Жана алдын ала биринчи сырткы сүрөттөрүн көрсөтөлү. Бул эки кабаттуу үйүбүз Жалал Абад областына караштуу Кербен шаарына салына турчу үй. Жалпы аянты 239 чарчы метрди түзөт. Эки кабаттуу жана бир комнатасы подвал болуп жасалган достор. Мына ушундай сапаттуу сүрөттөрдү көрөм десеңиздер, биздин Instagram баракчага өтүп, ошол жактан дагы көрсөңүздөр болот. Андан эмесе достор, сиздерге тааныштырып өтөлү. Бул участок угловой жерде жайгашкандыктан, бул жагы дагы, бул тарабы дагы көчө болгондуктан биз эки тарапка тең үйдүн мындай сырткы көрүнүшү кооз чыгаралы деп бул тарабындагы вид кылып жасадык. Кардарыбызга жакты. Бул кардарыбыздын каалоосу менен жана биздин кеңешибиз менен, биздин фантазиябыз менен, долбоорубуз менен даярдалып чыкты достор. Үйдүн узун туурасы 15×12. Узуну 15 туугандар. Туурасы болсо 11-20 бул жагы, жана бул жерден 80 сантиметр кошулган. Ошондо жалпысынан 12 достор. Андан эмесе биринчи этажды ачып сиздерге тааныштыралы. Биринчи этажда, биринчи кабатта, бул жактан биз көчөдөн келгенде түп-түз кире турган кылып, бул жакта калитка болот. Кире турган кылып лестницаны жайгаштырдык. Жана бул жерден үстүн крыша кылып, жаап, суудан сактай турган кылып, крыша жаап койдук достор. Жана бизге киргенде, барыңыздар билгендей, бизде прихожка, кире бериш жер, бут кийим чечкен жер деп коебуз. 5 квадратты түзөт, 5,5 квадрат. Бул тарабына шкаф коюлат, кийимдерди чечкенге, бут кийим тизгенге. Жана бул жерден киргенде бизде кенен холл тозуп алат. Холл абдан кенен, узун. Жалпы эсептегенде достор 32 квадратты түзөт общий. Жана бул жакта бизде конок бөлмөбүз, 25 квадраттык конок бөлмө. Бул бөлмөбүздө 2 терезе каралган. 2 терезе жасалган. Жана конок бөлмөдөн кийинки бөлмөбүз бизде кухня болду туугандар. Кардарыбыз эсличөө бул жактан эшик ачып кетем деп расчет алды. Бул тарабында очокканалар жайгашат экен. Андан кийин биз санузелдерди биз разделенный кылып, эки бөлөк кылып жасадык. Бир эшиктен киресиздер, киргенден кийин бул жакта туалети жана түз киргенде ваннасы жайгашкан достор. Жана бизде холлдон бул жака спальня каралган биринчи этажда 18 квадрат. Жана кухнябыз 23 квадрат достор. Биринчи кабаттагы комнаталар менен тааныштыңыздар. Андан эмесе экинчи кабаттагы комнаталарды ачабыз. Экинчи кабатта бул жерден лестницадан көтөрүп чыкканда экинчи кабатта дагы биринчи кабаттагыдай дал өзүндөй балкон жайгашкан. Жана бизде биринчи этаждагы тамбур болгон жердин экинчи кабатын балкон кылып жасап өттүк. Жана бул жер холл боюнча калды достор. Жана зал, кухня, спальнядын экинчи кабаттарында дал өзүндөй эле түштү. Кенен 3 спальня комната болду достор. Жана бул жерде биринчи кабатта санузел болгон жердин экинчи кабаты дагы санузел. Бирок бул жерде биз экиге гана бөлүп туруп, бирөөсүн общий санузел кылдык. Бул жактан холл аркылуу кирет жана арка тарабын мастер спальня кылып койдук. Бул спальнядын өзүнүн санузели кылып койдук достор.
Мына ушундай достор, жалпысынан 239 чарчы метрди түзгөн биздин долбоорубуз менен жасалган үй ушундай чыкты. Кардарыбызга да абдан жакты. Буюрса стройка жумуштары жүрүп жатат. Жана бул жерде бизде конок бөлмөнүн алдыңкы подвалы болду. Конок бөлмөнүн алды бир эле комната. Бул жактан киргенде бул жагы бөлүнөт. Бул жака топка болду. Бул жагы как склад катары колдонула турган болду достор. Мына ушундай достор, кимге жаккан болсо сөзсүз түрдө видеого лайк басабыз жана комментарийге өз оюбузду калтырабыз достор.